Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кадыршаевич, урматтуу Курманкул Токторалиевич, урматтуу кыргыз элим, мен Акылбекова Светлана, мен ушул кыргыз элиме кайрылганым, ушу менин кызым, биздин үй бүлөбүз ушундай кырсыкка кабылып отуруп, менин кызым Салтанат Көдөкова Индира деген айымдан 500 миң процентке карыз акча алыптыр. Биз аны билбейбиз, ата энеси. Анан ошол Индира деген айым сен үй бүлөң айтам, сен минтем деп коркутуп эметип отуруп, күнүмдүк кылып деп процентке алып отуруп, кызымды көп акчага карыздантып койду. Кечиресиз эже, кайсы числоодо алган, анан баягы канча убакыттын ичинде? Мен баягы эфирден тышкары көрүп атам, көп сумма экен. Тагыраак айтып кетсеңиз, канча сумма алган бүгүнкү күнгө чейин? 2023 жылдын жаз айынан баштап кызым 500 миң алыптыр. Ошол жылдан бери кызым төлөп келип жатыптыр. Жана антип доолаган күндөрү кызым элден карызга сурап, ар кимден сурап, кредит алып, ошентип бизге билгизбей, кызым ошентип төлөп келип отуруптур. Эми төлөп отурса дагы кызымдын мойнуна мынакей 8 миллион 4 миллион салып атат. Кызым негизи Н-банк, Оптима банктан которгон баарын эсептесек, кызым 8 миллион которуп коюптур. Болгону ага дагы ыраазы болбой, мынакей 4 миллион дагы төлөйсүңөр деп жатыр. Урматтуу өлкө башчылары, суранам, бизге жардам бериңиздер. Ушул Көдөкова Индира менен Алымкулова Занина айым бизди ушундай акыбалга түшүрүп, ушу бизден чоң сумма акчаларды доолап жатышат. Ассалому алейкум. Мен фамилиям Душналиев Агзам Жолошбекович, жактоочумун. Азыркы учурда Жаран Кадыркулова Салтанатты жактап атам. Окуя кыскача айтып берсем, 2023 жылдын жаз айларында Кадыркулова Салтанат 500 миң сом пайызга Көдөкова Индирадан акча алат. Алган акчаны зайым келишим түзүп, нотариалдык түрүндө зайым келишим түзүлөт. Бирок ага карабай пайыздар кошулуп, азыркы күндө Көдөкова Индира Кадыркулова Салтанаттан 4 миллион, бул жолу 4 миллион сом акчаны өндүрүү максатында Талас облусунун ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылып, Талас облусунун ички иштер башкармалыгы нотариалдык түрүндө келишим түзгөнүнө карабай, жана Кадыркулова Салтанат 8 миллион сом Көдөкова Индирага төлөп койгонун эске албай, кылмыш ишти козгоп койду. Мен кайрыла турган себеби, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадыршаевич, Курманкул Токторалиевич 2024 жылдын 17 апрелинде Кыргыз Республикасынын генералдык прокурор Курманкул Токторалиевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдынан убада берген, жарандык мамиле менен байланышкан кылмыш иштер козголбойт. Бирок ага карабай, урматтуу Курманкул Токторалиевич, сиздин тапшырмаңызды жерлеринде, региондордо бул тапшырмаңызды аткарбай, кайрадан укук коргоо органдары жарандык мамиле менен байланышкан кылмыш иштерди козгоп атат. Мисалы, Кадыркулова Салтанаттын иши боюнча нотариалдык түрүндө бекитилген келишим бар. Бирок ошолдун негизинде Көдөкова арыз менен сотко кайрылса болот. Бирок ал жактан мамлекетке пошлинаны төлөөдөн качуу максатында милицияга кайрылып, кылмыш ишти козготуп коюптур. Алдамчылык фактысы боюнча. Бул кылмыш иш негизсиз козголгон, себеби бул жакта кайра айтып кетейин, нотариалдык түрүндө келишим бар. Нотариалдык түрүндө бекитилген келишим бар болсо, түздөн түз сотко кайрылганга укугу бар. Бирок ага карабай, тергөөчү эске албай, кылмыш ишти козгоп атат. Ошол Кадыркулова Салтанаттын кылмыш ишин жеке көзөмөлүңүзгө алып, кылмыш ишти кыскартып берүүнү суранам.